Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей бүгүн биз дагы Илим жана турмуш телебөрүбүздүн кезектеги саны сиздерге тартуулап жатабыз. Бүгүн биз жалпы эле Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын авангардтарынын бири болгон Кыргыз улуттук агрардык университетинин башкы имаратында турабыз. Бул университет жөнүндө эми көп сөздөрдү айтсак болот, себеби бул университет өзүнүн убагында классикалык деген үлгүдөгү университеттердин бири болгон жана болуп келе жатат. Бүгүн ушул университетте негизги агрардык саясат боюнча жалпы эле ушул айыл чарба багытында кадрлар кандай даярдалып жатат, кандай илимий иштер болуп жатат, ошол боюнча өзүбүзгө бир максат коюп келген болчубуз. Менин жанымда ушул жогоруда айткан университеттин ректору, Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Рысбек Зарылдыкович. Анда сөз сизде болсун. Рахмат, Каныбек Осмонович, мына сиз менен мындан 1 жыл мурда барып ветеринардык илим изилдөө институтундагы болуп аткан ошол илимий иштер боюнча сиз менен тааныштык эле. Айыл жер кезинде бизде 2 институт бар. Ал жерде мал чарба жайыт институту. Биз дайыма айтабыз, бул элдин 70% айыл жеринде жашайт деп. Эми эгерде биз бул айыл жеринде жашоо жакшырмайынча мамлекеттин өспөй тургандыгы дагы баарыбызга маалым болуп калды. Ошон үчүн бул мына Советтер Союзу учурунда именно айыл жеринде адамдар жакшы жашап, айыл жеринде кызматкерлер жакшы иштеген үчүн мына Кыргыз мамлекети өзүңүз билесиз кандай деңгээлде эле. Анан биз дагы азыркы күндө Кыргыз улуттук агрардык университети чоң максаттарды астыбызга койгонбуз. Бул максаттар университет үчүн дагы, эл үчүн да кызмат кыла турган максаттарды. Биз биринчи айттык, эмне кылышыбыз керек? Мына азыркы күндө айылда акыбал кыйын болуп атканда, биринчи биз айттык, сапаттуу билим беришибиз керек. Сапаттуу билим бериш үчүн Каныбек Осмонович, мына билесиздер, биздики мындай практикага жакындашкан биз кесип ээлерин даярдашыбыз керек. Ошон үчүн биз баардык лабораторияларды, баардык ошо окуу жайдын аудиторияларын заманбап азыркы мезгилге талаптуу биз ошону даярдашыбыз керек дедик. Бул максатка да жеттик. Экинчи максатыбыз жакшы кесип ээлерин даярдаш үчүн жакшы лабораториялар керек. Жакшы аспаптар керек. Азыркы күндө мына өзүңүз дагы көрөсүз, ушул эл аралык деңгээлдеги кайсы бул кесип ээлери болбосун, агрономду даярдаш үчүн эмне керек, ветврачты даярдаш үчүн эмне керек, заманбап ушундай жаңы лабораториялык жабдыктарды алдык. Эми Кыргыз улуттук агрардык университети билесиз, мурун убагында бул айыл чарба институту эле. Андан кийин агрардык академия болду. Мына азыркы күндө улуттук агрардык университет болуп отурабыз. Кыргыз элине керектүү айыл чарба кызматкерлерин даярдап атабыз. Мына айрыкча мына элибизге белгилүү болгондой, көпчүлүгү мына мал чарбасы менен иштеп аткандан кийин ветеринардык кызматка абдан коюлган талаптар да көбөйүп атат. Анан эң негизгиси биз бул эл аралык ар кандай ушул донорлор менен жакшы иштеп атабыз да. Мына Кытай мамлекети менен иштеп атабыз. Кытай мамлекети менен мына жакында технопарктын биз ушу презентациясын бүтүрдүк. Эгерде ал технопарк биздин ошол окуу тажрыйба станцияга курула турган болсо, айыл чарбасында боло турган чоң бир жеке эле айыл чарбасы менен Кыргыздын экономикасына кошо турган бир чоң бир бөлүм болуп эсептелинет да. Бул биздин агрардык университетте зоологический музей. Бул жерде биздин студенттер 1-курста биология предметин өткөндө Кыргызстандагы жаныбарлардын негизги бөлүктөрүнүн скелеттери турат. Бул жерде мына жок болуп бараткан Кыргызстанда сейрек кездешүүчү жаныбарлар. Булар ветеринарный факультеттен 1 биологияны өткөндө зоологияда жаныбарлардын систематикасы бар. Мына тоодо жүргөн жаныбарлар, Кыргызстандагы тоо эчкилери, Тяншан, күрөң аюусу, жана жол боруз, каман, чочколор жана куштардын өзүнүн систематикасы бар да. Ушунун негизинде лабораторный практикалык сабактан булар как лаборатория практический катары буларды көрүп өтүшөт жалпысына. Музейдин уюшулгандан мурун кафедра биологиясында 1935-жылы уюшулган. Ошондон бери келатат. Доценттер Канымет Кыдырмаевич биология илиминин кандидаты, ушул музейдин негиздөөчүсү болгон. Андан кийинки биз зоологиядан берген мугалимдер ошону улантып алып келатабыз ошонун негизинде.
бул ушул суу жана топурак музейи. Ошо бул лабораториянын ачылышы 22 мартта болду. Себеп дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыркы күндө Кыргызстанда эң чоң проблема бул өзү суу проблемасы жана ошондой эле топурак болуп атат да. Анан көптөн бери мына биз көпчүлүк эле фермерлер айтып атышат, мына Кыргызстанда же болбосо илимпоздор айтып атышат, башка массалык маалымат каражаттарынан көрүп атасыздар. Топурактын кунардуулугу абдан төмөн түшүп кетти деп. Бирок ошол кунардуулугун эсептегенге бизге илим тарабында жакшы лабораториябыз жок болчу. Мына ошол Кытай мамлекетинин бул жердеги Суардагы ал жерде Айыл чарба академиясы бар. Ошол Айыл чарба академиясы менен биз бир 5 жылдан бери абдан ошол тыгыз иштешип атабыз. Мына ошол лабораториянын жардам менен биригип ушул лабораторияны ачтык да. Бул лаборатория мисалы үчүн топурактын бир 20-30тан ашык көрсөткүчтөрүн бул жерден изилдеп беришет. Мына азыр бул жерде илимпоздор турат, илимпоздорду айтып беришет. Көпчүлүк үчүн өзүңүздөр билесиздер эмне кылабыз? Лабораторияны алып коебуз дагы анан иштей турган кадрлар жок болуп калат да. Биз эң чоң маселе эмнени чечтик? Биз ушул лабораториялык аспаптар келе электе, биз барып туруп ошол бул жерде иштей тургандарды барып туруп ошол Кытайдын лабораториясынан иштей турган биз ушул кадрларды даярдап алдык. Бул эң чоң маселе болду. Анан экинчиси бул лабораторияны койгондон кийин ошол биздин окуп келген кадрларыбыз мына ошол келип эле мына иштеп атышат. Бул бир маселе. Экинчиси суу боюнча. Суунун 60тан ашык ар кандай көрсөткүчтөрүн биз анализдеп бере алабыз. Ошол биз Кытай мамлекети менен ошол Айыл чарба академиясы сүйлөшкөндө биздин милдетибиз мындай болду. Биз лабораторияны жакшынакай ремонттоп бермекпиз. Ошол Айыл чарба академиясы болсо бизге лабораториялык аспаптарды алып келип бермек жана биздин окумуштууларды окутуп бермек. Мына үчөөнү тең чечтик дагы мына 22 мартта чоң ушундай ачылышы болду. Мындан сырткары кайсы бул университет болбосун, мына биздики улуттук агрардык улуттук университети, эгерде ошол университеттерде айрыкча прикладной характердеги университеттерде лабораториясы жок болсо да биз мектептерден эч айырмабыз жок болуп калат. Бул жеке эле илим изилдөө иши болбостон бул жерде студенттер менен да сабак өтүлөт. Мына келечектеги агрономдор келип туруп мына ушул жерден сабактарын өтүшөт дагы. Менимче биз жакшы кадрларды даярдаганга көп мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мына ушунун үстүндө иштеп атабыз. Мына азыр сиздер менен андан кийин барып биз суу музейин жана ошол жердеги илимий лабораторияны көрөбүз. Бул илимий лаборатория 98-жылдан баштап иштебей калган. Мына азыр барып көргөндө көрөсүздөр. Ал жерде 3 максатта ачылган. Ал жерде биринчиден суу музейи, анан илим изилдөө институту жана студенттерге сабак берүү. Бул жерде дагы азыр ошол агрономдор менен келечектеги биздин суу инженерлери келип бул жерде билим алып атышат да. Мына ошонун үстүндө азыр ушул лабораторияны иштеп атканын өзүңүздөр көрөсүздөр. Көлдө билесиздер, мисалы үчүн бул советтик мезгилде эле мисалы үчүн Түптө, Ак сууда, Жете өгүздө абдан чоң түшүм алып турушкан себептерде ал жерде топурактагы анан климатка бүт баары байланыштуу болот да. Биринчиден Кытайда 2 ай окушту. Ал жерден биздин 2 аспирантыбыз жана 3 биздин ошол окумуштууларыбыз 3 ай окушту дагы. Абдан ушунчалык ыраазы болуп келишти. Аларга кылган мамилени көрүшүп, аларга ушунчалык котормочуну жанына беришип, бирок күн өтүндө иштетти дейт. Лекциясы да болуп тур, практикалык сабактар да болуп тур. Ал эмес талаага да чыгып келип иштешип, ушунчалык ыраазычылыгын билдиришти. Алар 2 айдын ичинде окуп келишти. Анан бул жерге лаборатория келгенде дагы башка биз мурун башка ошо илим изилдөө институттарында иштеп жүргөн лимпоздорду да кошуп алып келдик дагы. Алар да жардам берип, азыркы күндө бир 95% лабораториялык аспаптардын баары тең иштей баштады деп мен айта алам. Бул жерде эми топурактын эң негизги көрсөткүчтөрүнүн баарын аныктай турган заманбап эң жаңы аппаратураларды алдык да. 2014-жылкы аппаратуралар. Топурактын эң негизги көрсөткүчү болуп эсептелген гумусту аныктайбыз. Ошондой эле калийди, натрийди, фосфорду, азотту, структуралык составды иши бүт топурактын негизги асылдуулугун көрсөткүчтөрүнүн баарын ушул жерден аныктайбыз. Ушул жердеги турган приборлор примерно $300 000 грант менен келди.
ооба. Мынакей баары тең приборлордун баары берде бар. Мынакей мына жерде азот менен фосфордун сиңирилүүчү, жакшы сиңирилүүчү формалары аныкталат. Бул жер болсо баягы кислота менен щелочь менен иштегенде тартып кете турган тяга. И ошондой эле мынакей биздин илимпоздорубуз, жаш илимпоздорубуз азыр топуракты ушул анализдерге камдап атышат. Кыргызстанда топурактардын өзгөчөлүгү ошо изилдөөдө эмнени көрсөтө алды? Кыргызстанда азыркы күндө дыйканчылыкта пайдаланган топурактар абдан арыктап кеткен. Өзгөчө гумусу 25-30%ка төмөндөп кеткен. Азот абдан жетишсиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз абдан азот жер семирткичин бергенге абдан муктажбыз. Ошондо фосфор жер семирткичи да жетпей атат. Топурактарыбыз ушундай арыктаган, агрофизикалык сапаттары да начарлаган, агрохимиялык сапаттары начарлаган. Муногу ушул Кытайга салыштырганда бүгүнкү күндө биз түшүмдүүлүктү 2-3 эсеге асалып атабыз. Бүт өсүмдүктөрдөн. Демек, эң негизгиси түшүмдүүлүктү көтөрүш үчүн биз топуракты семиртишибиз керек. Топуракка туура мамиле кылышыбыз керек. Андыктан ошо жер айдоо жерлердеги топуракты семиртүү үчүн эмне кылыш керек? Туура агротехникалык иш чараларды колдонушубуз керек. Жана топуракты семиртүү үчүн бүт агротехниканы ошого багытташыбыз керек. А бүгүнкү күндө андай иштер биздер жүргүзүлбөй атат. Илим жагынан изилдеп туруп көрүп атасыздар. Баардык ушунун баарын айтып, мынакей биз азыр фермерлердин баары айтып атат, биздин топурактарыбыз арыктап кетти, ошону билбей атабыз деп. Мына ушул жерден биз ошо топурактарынын сапаттарын текшерип бере алабыз. Эмне жагынан арыктап кетти, кандайча кылып ошону биринчи жолу диагнозун коюшубуз керек оорудун. Анан кийин ошого карата анан кийин дарыласак болот. Бул залда ошол илимий коргоо залы, ошо биз мүмкүнчүлүк болгон шарттын баарын түзүп беребиз. Андан сырткары Каныбек Осмонович, мына жерге биз ушул ар бир областтын өзүнчө бир символикасы болуш керек да. Мына Бишкек шаары, Бурана, Баткен, Ысык көл, Жалал абад, Сары Челек, Ташырабад, Сулайман Тоо, анан Талас да. Агрардык университетте студенттердин билим алуусуна жана илим изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн жогорку илимий өбөлгөлөр түзүлгөн. Университеттин курамында жети факультет, 4 илим изилдөө институту, ошондой эле 400гө жакын профессор, окутуучулар жамааты, 46 илимдин доктору, профессорлор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын 2 академиги, 10 Кыргыз Республикасынын илимине билим берүүсүн эмгек сиңирген ишмерлер, 155 илимдин кандидаттары, доценттер, илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктардын лауреаттары эмгектенишет. Университет агрардык билим берүү системасындагы жетектөөчү окуу жай статусуна ээ жана айыл чарба адистигин окутуу боюнча жаңы окуу пландарын, программаларын, илимий методикалык илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө алдыңкы орунду ээлейт. Университет эл аралык байланыштарды өнүктүрүүдө активдүүлүгүн көрсөтүп келүүдө. Ал Россия, Турция, Украина, Казакстан, Германия, Чехия, Венгрия, Финландия, АКШ, Кытай Эл Республикасы, Япония жана башка өлкөлөр менен кызматташууну өнүктүрүүдө. Университеттин илимий техникалык иштерине 124 илимий кызматкерлер катышат. Анын ичинде 24 илимдин докторлору, 40 илимдин кандидаттары, 60 окумуштуулар, аспиранттар жана техникалык персонал мезгил-мезгили менен Кыргыз Улуттук агрардык университетинин жарчысы аттуу илимий методикалык журналы, методикалык көрсөтмөлөрү, окуу куралдары жана монографиялар жарык көрүп турат. Университеттин окумуштуулары илимий изилдөөчүлөр тарабынан 20дан ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттору менен гибриттери, малдын 8 жаңы тукуму, типтери, линиялары чыгарылган, 16 вакциналар менен биопрепараттар, 13 машиналар менен механизмдер чыгарылган. Кыргыз агрардык университетинин музейинин негизги максаты тарыхый фактыларды жыйноо жана изилдөө, муундардын байланышын камсыз кылуу, тематикалык көргөзмөлөрдү уюштуруу. Музейде сүрөттөр жана документтер формасында негизги бөлүм бар. Анда жогорку окуу жайларынын түзүлүшү жана өнүгүүсү, адистерди даярдоо, өндүрүштө илимдин кандай колдонулуп жаткандыгын чагылдырган. Алар белгиленген тематикада 25 атайын сүрөттөрдө көрсөтүлгөн. 1948-жылы университетте спорт жана дене тарбы кафедрасы түзүлгөн. Ал эми 1970-жылы стадион жана күрөш залы, спорт клубу ачылган. Спорт клубунун негизги милдети профессорлук окутуучулар курамын жана студенттерди спорттун түрү боюнча машыктырууга, ден соолугунун чың болушуна шарт түзүү. Профессор окутуучулар курамынын арасында жыл сайын ден соолук мелдеши өткөрүлөт. Ар кандай спорттун түрлөрү боюнча командалар түзүлүп, жогорку окуу жайлар арасында спартакиадага катышып турушат. Улуттук оюндардын түрлөрү күрөш, ордо, тогуз коргоо, мындан тышкары волейбол, баскетбол, шахмат боюнча алдыңкы орундарды ээлеп, университеттин намысын колдон чыгарбай келе жатышат. Факультеттин курамына 6 кафедра: акушердик жана хирургия, анатомия жана физиология, патология жана гистология, жугуштуу инвазиялык оорулар, малдардын ички лаңдары, биотехнология жана биология жана ветеринардык клиника, аптека кирет. Жогорку курстун жакшы окуган студенттери жыл сайын чет элдик Россия, Казакстан, Германия жана башка университеттерден окуу практикасын өткөрүшөт.
Биз азыр топурактагы калийдин камтылышын аныктап атабыз. Бул жакта атайын калориметр деген приборду биз изилдеп ошону иштеген, кандай максатын баарын тең ошол Кытай биздин жердештер менен баарын тең үйрөнүп чыктык. Бул заманбап. Буга чейин дагы биз өзүбүздүн илимий изилдөөлөрдө мурунку совет учурундагы мисалы үчүн приборлор менен иштегенбиз. Бирок азыркы учурда бизге илимий изилдөөчүлөргө бир топ деңгээлде жеңилдиктер болуп атат. Анткени технология абдан чоң прогресс болуп, бизге ушул үйрөнгөнүбүзгө, илимий изилдөөчүлөргө көптөгөн жеңилдиктерди түзүп берди да. Шкафта азоттун камтылышы, андан сырткары топурактагы нитраттын дагы камтылышын дагы эсептейт. Анткени азыркы көп өсүмдүктөрүбүздө жегенде баардыгында эле помидор болобу, бадыраң болобу, кайсы жер жемиштерин албайлык, топурактан өскөн жер жемиштерибизде нитраттын камтылышы көп болуп атат. Ошол канча деңгээлде топуракта нитраттын эмеси бар да, көлөмү бар экенин эсептейбиз, бунда состав бар. Мында болсо бул дагы буну жанакындай водяной эме деп коет, пар банясы деп коет, буу банясы деп коет. Бул жерде топурактагы туздун составын аныктайбыз. Атайын могу жерден растворлор менен баардыгын тең жасап алып, топурактын титирлеп суунун ошо растворлор менен жасап алып туруп, кургагандан кийин ошого өзүнчө эмеге алабыз да. Дагы мындай титрование деп коет. Ошол составтарын жасап туруп, анан кийин бүт баарын компьютердин деңгээлинде корреляциясын чыгарабыз. Бул жерден кайсыл аймакта топуракта туз көп экен изилдөөдө? Чүй өрөөнүндө туз көп, чүйдө туздуу болуп атат. Ошон үчүн бул биздеги чүйдөгү фермерлерибизге бир топ жардам берет да, кандай кылып. Ошон үчүн Кыргызстандагы чүй өрөөнүндөгү туз көп деп жерде. Ошол жердеги туздарды жок кылуу үчүн эмне, кандай илимий изилдөөлөрдү изилдеп жатасыздар? Илимий изилдөө болгондо бизге азырынча мына жаңы лаборатория жаңы ачылгандан кийин жаңы заказдар эми гана келип атышат. Мына бизге азырынча көпчүлүктөрдүкү маалымат алып атат да, консультация алып атышат, маалыматтарды чогултуп атышат, ошол анализдерди. Өзүбүз болсо, мисалы үчүн илимий иштерде гана аны өзүнчө мындагы бөлүнүк, мисалы үчүн ар ким өзүнүн, менин илимий ишим болсо, калийди белгилесем, мисалы үчүн сиздики болсо, мисалы үчүн тузду белгилегендей да, ошол боюнча болуп атат. Ошондо топурактагы тузду жок кылуу эмес, топуракта дагы баары жок кыла албайбыз биз анча деңгээлде. Бирок ошону бир эмеге, жанакы pH деп коебуз, pH'ын бир деңгээлге келтире тургандай, мисалы үчүн pH 7 болуш керек. Анан ошондой кылып приборлорун могу жерде дагы көрүп турасыздар. Бул жерде дагы бул ошо как раз топурактын составындагы pH деп коет эмеспизби? Ошону кычкылдуубу, же болбосо жанакындай щелочтуубу, же нейтралдуубу, ошолордун баарын тең ушул эмеден аппараттан белгилейбиз. Бул жерде болсо жана биз айтып аткандай топурактагы туздун эмесин, составын, анан кийин электропроводимость деп коет да. Ошол аныктап, анан кийин сунуштарды кылабыз аны өзүнчө эмелерге. Бул жерде болсо топурактын составындагы фосфорду аныктайт, фотометр деп коет, спектрофотометр деп коет. Муну атайын мындай лучтардын кетиши менен жасап туруп, анан компьютерге салып туруп, биз ошолордун корреляциясын чыгарабыз да, компьютер менен эсептеп, өзүнүн формулаларына салып туруп, анан кийин илимий деңгээлде биз чыгарып беребиз. Турда көпчүлүк фермерлер жерди иштетүүнүн шартын түшүнө албай келишет да. Анткени мунун баардыгы тең илим билим деңгээлинде жасалыш керек. Баардыгын тең мондай илимий изилдөөлөр болуш керек. Биздеги көпчүлүк фермерлерибиз бир жылга эле бир өсүмдүктү 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, мисалы үчүн ошто пахтаны 12 жыл айдагандар болот. Гөлдө картошканы 10 жылдан айдагандар болот бир жерге. Ар бир өсүмдүк өзүнүн топурактан көп элементтерди, микроэлементтерди алып кетет да. Ошол себептерден тиги топурактын гумусу деп коебуз, ошол топурактын тиги асылдандыруусу бизде азыр аз
ушунчалык төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Топуракта ошол Менделеевдин эле элементтери азот, фосфор, калий деген элементтери сакталып туруш керек. Азыркы учурда бул баардыгыбызга көйгөйлүү бир проблема болуп атат. Жанакындай тиги топурактын тиги асылдуулугун азайып кеткенден фермерлерге алып аткан эменин түшүмү, мисалы үчүн ошол дандын түшүмү болобу, өсүмдүктөрдүн эмненин түшүмү болсо, баардыгыбыз тең эле түшүм жыйнаганда эле тиги эмени өзүбүзгө керектүү пайданы ала албай калып атабыз. Керектүү жер жемиштерди ала албай калып атабыз. Ошондон айтсаңыз, бул аппараттар кайсы жактан келди? Бул аппараттар башка лабораторияларда барбы? Анан биз бул проектти, мисалы үчүн бул Кыргызстанда эң биринчилерден болгон ошо Кытай биздин жердештерибиз дей берейин. Кытай жердештерибиз ушул чоң лабораторияны түзүп берди. Анткени өзүбүздүн, мисалы үчүн мен дагы илим изилдөө боюнча башка лабораториядан мындай 24 ар бир ошол азотту эсептегенге, нитратты, топурактагы нитраттын камтылышын аныктаганга, топурактагы фосфордун камтылышын, туздун камтылышын эсептеген башка лабораторияларды Кыргызстанда жок деген эме болчу да, жок десе да өтө топуракты Кыргызстанда калийдин составы жетиштүү деңгээлде деп эсептелет. Ошол себептен калийдикин бул приборлор, аппараттар жок болчу. Азыркы учурда калий, натрий, кальцийди дагы аныктай турган бизге чоң лабораторияны алып келип беришти. Бул автоматикалык метеорологиялык станция. Бул абанын ылдамдыгын, абанын багытын, радиациянын жана абанын нымдуулугун билдире турган станция. Анда эмесе бул жерде атайын аппарат бар. Бул жаан-чачындын, жаагандын көлөмүн көрсөтөт. Бул станция өзү автономдук режимде иштейт. Бул сиз көрүп тургандай күн батареясы бар. Бул күн батареясы менен энергия алат. Анда эмесе бул коробкада компьютер жайгашкан. Бул компьютер менен, бул коробка менен спутниктен маалымат барып, бияктан келип бүт маалыматын бул жерден алабыз. Бул станцияны биз атайын Китайга барып, окуп үйрөнүп, азыр болсо Кыргызстанда колдонуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен илим жана турмуш көрсөтүүсү аяктады. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.